فأنت يا أخي على خير إذا دعوت لأخيك تنفعه وتنفع نفسك. الملك يؤمن ويدعو لك ولك بمثله. Эгер мусулман бир тууганыңа жакшы дуа кылсаң, ага пайда бересиң. Жана сага биринчиден пайдасы тиет. Жада калса периште айтат: "О Аллахым, айтканын кабыл кыл. Ошол нерсе сага да болсун" деп периште дуа кылат. Дуа кылган адамга. إذا قلت اللهم اغفر لفلان، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم يسر أموره، اللهم ارزقه الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، العلم النافع، تدعو لأخيك ما تراه مناسبا، والملك الموكل يقول آمين ولك بمثله. وهذا Дуа кыл тууганыңа. О Аллахым, баланчанын күнөөсүн кечире көр. Жүрөгүн жана амалын түздөй көр. Жашоодогу иштерин жеңилдет. Ыймандуу жар насип этип, урпагын ыймандуу кыл. Пайдалуу илим бер. Ушул сыяктуу, ылайыктуу бир тууганыңа жакшы дуа кыласың. Периште бул учурда айткандарың сага да болсун деп дуа кылат. وهذا في الحقيقة إنما يقع من أصحاب القلوب السليمة الراغبة في الخير المحبة للخير. Бул нерсени чындыгында жүрөгү саламат болгон, жан дүйнөсү кең, сооп кумтулган, жакшылыкка жарышкан адамдар кылышат. فإنها تعتني بهذه المسائل لما في قلوبها من الرقة والمحبة والرغبة فيما عند الله والنصر لعباد الله فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين. Мындай адамдар дайым жакшылык кылууга умтулушат. Себеби алардын жүрөктөрү таза, жумшак, Аллах үчүн сүйүү жана Аллахтан сооп үмүт кылып, жакшылыкка жетүүнү көздөп, адамдарга пайда үлгү берип, өздөрүнө жана бир тууган мусулмандарына дуа кылышат.